Türk Dünyası Kültür Başkenti, Kırgızistan'ın Oş şehri. Eske salsak, Türkiyanın Kastamonu şаарынан кийин 2019-жылы Ош шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деп кабыл алынган эле. Анын алкагында республикалык, облустук деңгээлдеги уюмдун мүчөлөрү катышкан бир катар иш-чаралар өткөрүлгөн. Biz planlaştırılgan жалпы ушул 20-дан ашык эл аралык иш-чара республикалык маанидеги иш-чараларды пландаштырганбыз. Өзүңүздөр күбө болдуңуздар, ушу пландаштырган бардык иш-чараларды жогорку деңгээлдерде өткөздүк да. Мен ойлойм, биздин байыркы Ош шаарыбызды, көп улуттуу Ош шаарыбызды, өзүнүн тарыхы, маданияты бар Ош шаарыбызды дагы бир чоң мүмкүнчүлүк болду. Биз ушул бүт дүйнөгө таанытканга. Ош түрк дүйнөсүнүн маданий борбору иш-чарасы ушул жылдын апрель айынан тарта 30-ноябрга чейин уланды. Бул аралыкта түрк сойго мүчө өлкөлөрдөн акындар, сүрөтчүлөр, ырчы бийчилер, театр актерлору катышкан көргөзмө, спектакль, концерттер уюштурулду. Аталган иш-чаралардын баары жогорку деңгээлде өттү дейт Түрксой эл аралык уюмунун башкы катчысы. Кыргызстан Республика президентине Сооронбай Жээнбековке рахметимди айткым келет. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековго рахматыбызды айтабыз. Бүткүл маданият министрлеринин атынан. Себеби апрелден баштап бүткүл түрк дүйнөсүнүн маданий өкүлдөрү Ошко келип өнөрлөрүн көрсөтүштү. Ошон үчүн бул иш-чараларды эң жогорку деңгээлде өткөргөн Ош элине, кыргыз элине рахмат айтабыз. Ош каласына келип өнөрлөрүн көрсөттү. Ош түрк дүйнөсүнүн маданий борбору иш-чарасы аркылуу көп жылдык тарыхы бар Ош шаары дүйнө элине таанылды. Мындай иш-чаралар өлкөдөгү туризмдин өнүгүшүнө да өз салымын кошот. Биз айтып атабыз, эми баягы туризмди өнүктүрүш керекпиз, туризмдин өлкөсүнө айланабыз деп. Туризмдин өлкөсүнө айланууда ушундай иш-чаралар абдан керек, анткени биз Ош шаарын ар дайым маданий жагын, тарыхый жагын, 3000 жылдык шаар катары, кербендердин шаары катары, караханиттердин баягы мамлекеттин борбору катары ар дайым белгилеш керекпиз. Аталган иш-чаранын алкагында Түрксойго мүчө өлкөлөрдүн 37-чи отуруму өткөрүлдү. Отурумда кийинки кезек Өзбекстандын Хива шаарына берилди. Хива шаары жуда кадимий 2500 жыл тарыхка эге болгон шаар. Биздин шаардын түрк дүйнөсүнүн маданий борбору аталышы биз үчүн бакыт. Хива 2500 жылдык тарыхы бар шаар. Кала экиге бөлүнөт, ички Анкала жана сырткы Анкала болуп. Шаарыбызда 110дон ашык маданий мурас жайларыбыз бар. Анын 55-и ички Анкалада жайгашып, ачык асман алдындагы шаар деп айтылат. Бул иш-чара аркылуу түрк тилдүү өлкөлөрдүн келечекте чоң иш алып баруусуна чоң шарт түзүлөт. Болуп иштешибизде албетте кетте ютук. Белгилей кетсек, буга чейин бул макамды Түркиянын Кастамону, Түркмөнстандын Мары, Азербайжандын Шеки шаарлары алып жүргөн. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош.